Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Assalamu alaikum hurmatly menen musulman bir tuğandarım, jana tele körүүчүлөр. Birinçiden бүткүл alamды жок жерден жараткан, ошол заттын буйругу менен таңытып күн баткан чыныгы жаратуучу Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана пайгамбарыбызга жүрөгүбүздүн эң эле төрөнөн чыккан салаваттар жана саламдар болсун. Мактоо жана салаваттан кийин Аллах Таала сиз менен биздин ушул убакка чейин кылган кыраатыбызды, окуган намазыбызды, туткан орозобузду, берген садакабызды, дегеле ар бир кылган ибадатыбызды толугу менен кабыл кылган болсун. Ошонун негизинде пендечилик кылып, инсандык кылып, билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү, чоң кылган жана кичине кылган күнөөлөрүбүздү, ачыктан ачык кылган, ошондой эле жашыруун кылган күнөөлөрдүн бардыгын түп тамыр менен кечирген болсун деп дуа кылуу менен биргеликте, урматтуу менин мусулман бир туугандарым, биз 5-каналдагы теленасаат берүүбүздү баштадык. Сиздердин назарыңыздарда Кайрадан мен Шараф Бактыяржан. Албетте биз суроо жооп келген суроолорго жооп берүү менен баштайбыз, урматтуу тууган. Ошондуктан бизден алыстабастан биз менен бирге болуңуздар. Ооба, ар дайым эле сиздердин сурооңуздарга жооп берүүгө аракет кылабыз. Эгерде сизди дагы кызыктырган суроо бар боло турган болсо, биздин экрандагы номерлерге SMS билдирүү калтырып WhatsAppка, ошондой эле телефон чалсаңыз дагы болот, урматтуу тууган. Биз сиздерге жооп берүүнүн аракетин кылабыз. Биздин катарыбызга жаңыдан келип кошулгандардын эсине сала кете турган болсок, албетте бизге талак маселеси туурасында суроо бербегениңиз жакшыраак. Анткени бул татаал маселе болгондуктан бул түз эфирде чечилбейт. Ошондуктан биздин убактыбыз чектелүү, убакыт көп кетирбестен муфтиятка бара турган болсоңуз, ошол жерден актап, тактап, аныктап, толук сизге түшүндүрүп берет. Ошол эле учурда төшөк маселеси туурасындагы суроолорду бизге бербегениңиз жакшыраак. Анткени урматтуу тууган, бизди канчалаган угуучулар, көрүүчүлөрүбүз бар. Алар коноктору менен, алар сыйлуу адамдары менен бирге олтурат. Ошондуктан сиз жалгыз же досуңуз менен олтуруп, аларды ыңгайсыз абалга калтырбайлы деп биз чечкенбиз. Ошондуктан сиздерди туура түшүнөт деп билебиз. Ооба, урматтуу тууган, мен өзүмдүн сөзүмдү көп сүйлөбөстөн берилген суроолорго жооп берүү менен баштай берейин. Кудай буйрса, баары жакшы болот деп Аллах Тааладан сурап кетебиз. Ассаламу алейкум. Менин сиңдимдин кайненеси арак ичип келип уруп коюптур. Көгөртүп, сиңдимди үйгө алып келе бердик. Күйөөсү эмес, кайненеси менен эле уруша берет. Бул биринчи жолу эмес. Биз эмне кылышты билбей калдык деди. Я Алла, биринчи жолу уктум. Ооба, бир аксакал айткан экен, балам, өлбөсөң эшектин эгиз тууганын көрөсүң депчи. Чынында эле өлбөсөң буга окшогон нерселер боло берет экен. Эми не дейбиз? Эгерде чынында эле күйөөсү муну коргош керек эди, коргой албай турган болсо, кайненеси муну көгөртүп койгон болсо, чынында эле бул күйөөсү экөө жакшы боло турган болсо, анда кайненесиден бөлүнүп жашаштын аракетин кылсын. Ооба, күйөөсү эгер жалгыз бала кандай болсо дагы, ал өзү келип туруп өзүнүн энесин өзү карасын. Муларды эч качан ажырашкыла дебейбиз. Балким ошол кайненеси менен бөлөк жашаганы жакшыраак болот. Мүмкүн болушунча ошол бөлөк жашасын деп айтабыз. Ассаламу алейкум устаз, жолго чыкканда намаздын убактысы болуп калса, унаадан окуса болобу, каза болуп калганча дейт. Жок, урматтуу менин бир тууганым, эгерде сиз сафарга чыккан болсоңуз, намаздын убакыты келип калдыбы, анда бизде намаз, фарз намазда кыямга туруштагы бул фарз болуп эсептелинет. Ошондуктан токтотуп эле, Кудайга шүгүр, азыр бир канча адамдар түшүнүп калды. Чай ичебиз десеңиз токтойт, хажатка токтойт, ал эми намазга келгенде токтобой калабы? Албетте, урматтуу тууган, кээде көпчүлүк болуп калышы мүмкүн. Ошондой болсо дагы сафарда касыр окулат, экили рекет, урматтуу тууган, экили рекет. Бул фарз намаздарды түшүп алып туруп эле 2 рекет окуйсуз. Анан сүннөттөрүнү мына ошентип отуруп алып окуп кетсеңиз боло берет. Буга кыбладагы шарт эмес, фарзда кыбла шарт болуп калат, менин мусулман бир тууганым. Саламатсызбы? Кантип ыйманыбызды бекемдейбиз? Я Рабби, ыйманды бекемдеш үчүн ыймандын сөзүнү көбүрөөк сүйлөшүңүз керек, көбүрөөк айтышыңыз керек. Эгер өзүңүз сүйлөй албасаңыз, өзүңүз айта албасаңыз, бирөөдөн ыйман сөзүнү көбүрөөк угушуңуз керек.
Мына ошол угуу менен, мына ошол көрүү менен башка бирөөгө айтуу менен урматтуу тууган өзүңүзгө көбүрөөк келет. Азыр менин айтып жаткандарым дагы бул сиздерге жалпы элге сабак үчүн эмес, үйрөтүш үчүн эмес, тарбия кылыш үчүн эмес, башкарыш үчүн эмес, балким мен өзүмдүн ыйманымды өзүм сактап, өзүмдүн айтып аткан нерселерими өзүм амал кылышлык үчүн урматтуу тууган. Анткени мына даватта дейбиз го, даватты биз жаман көргөнүбүз менен көптөгөн үлгү ала турган, бул деген дават пайгамбар саллаллаху кылган мээнети мына ушул да. Азыр менин айтканым дагы бул деле өзүнчө дават урматтуу тууган. Даватчылардын мен айтайын дегеним, даватчылардын бир жакшы мисалы бар. Алар көп айтат, топту стенага, мына дуалга урсаң теш өтүп кетеби? Эч качан. Катты ура алса кайра өзүңө келип тиет да, туурабы? Эч качан топту дуалга урсаңыз теш өтүп кетпейт, кайра өзүңүзгө келе турмат тууган. Демек, дал мына ушундай эле башка бирөөгө айта турган болсоңуз, бул өзүңүзгө келе турган нерсе. Ошондуктан ыйманды бекемдеш үчүн ыймандын сөзүнү көбүрөөк айтыш керек. Мисалы, Куранда аяттар бар, Аллах Тааланын жалгыздыгы туурасында, Аллахтын бирлиги туурасында. Макул, Куран аятты билбесеңиз деле, сиз деген илимим жок деп турган болсоңуз, өзүңүздү караң. Аллах Таала Куран-ы Каримде дейт го, өзүңөрдүн эле нафсыңарды карасаңар, мына ушул жетиштүү болот дейт да. Караңыз, мына бармактардын ар бирөөсүнүн өзүнчө кыймылдаганын караңыз, бийчилердин бийлегенин карасаңыз, укмуш урматтууган, денелери кандай кыймылдап атат, көзүңүздүн ачылып жумулуп жаткандыгы, бардыгы бул өзүдөн өзү эле эмес, балким ушунчанын бардыгын берген Аллах Таала деп эле мактай бере турган болсоңуз, урматтууган, ыйманыңыз көтөрүлө берет. Ассаламу алейкум, менин суроом мындай: жеңем намаз окуп жүрөт, байке менен бир жака барып келели десе, барбайт. Эркектер бар жерге барбайм деп туруп, бирок жездеси, эжеси менен бүт жака барат. Кафе, бассейнге, ал жерде деле эркектер бар да. Ушуну кандай кылып түшүндүрсө болот, катуу тийбегендей кылып. Эгер түшүнгөн болсо, мына ошол өзү сурооңуз эле ага түшүнүктүү болуп эсептелет өзүчө. Акыл эстүү боло турган болсо. Анан беш кол барабар эмес деп коебуз го. Кээ бир адамдар мына ушундай урматтуу тууган, адам тандайт, же болбосо көпчүлүктү каалабайт. Бул эми жалгыз бир адамдын мүнөзү да. Эгер ошол жеңеңиз акыл эстүү боло турган болсо, мына ошол сурооңузду укканда эле өзү түшүнүп алат. Ага кандай дейсиз, эмне дейт, ал жерде деле эркектер ушуну кандай кылып түшүндүрсө болот деп атпайсызбы? Мына ушул сурооду эле укканда ал өзү түшүнө турган адам болсо өзү түшүнөт. Эгер ушуга түшүнбөгөн болсо, анда аны чынында эле капа кылып аласыз, аны таарынтып аласыз. Мен өзүм билем, өзүм чечем деп ала турматтууган. Ошондуктан машалла. Албетте, негизинен чоочун эркектер болсо, эркектер бар жерге барбайм деп атпайбы? На махарам эркектер болсо, негизи шарият боюнча барбаганы жакшы. Анан сиз айткандай адам тандап, жездеси менен барып, анан башка эркектерге кошулуп ала турган болсо, демек бул чөйрө тандаган, бул адам тандаган, көпчүлүктү каалабаган, демек сиздер жакты анча каалабаган деп гана эсептешиш мүмкүн, урматтуу тууган. Антпесе, чынында эле шарият боюнча өзү махарам болбогон эркектерге аралашканы өзү жакшы нерсе эмес. Саламатсызбы? Пайгамбарга салаватты кантип айтабыз? Ар дайым мусулмандар ассаламу алейкум дей турган болсок, бул бири-бирибизге Аллах Тааланын тынчтыгыны, бири-бирибизге Аллах Тааланын рахматыны тилегендибиз болуп эсептелип турмат турган. Мына ошондуктан ар дайым бирөөгө кайрылганда мурда ассаламу алейкум ва алейкум ассалам деп алейк ала турган болсок жакшы болот. Кантсе дагы жакшы суроо берип туруп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга кантип салават айтабыз дейт. Аллахумма салли ала Мухаммад кама саллайта ала Ибрахим ва ала али Ибрахим деп намаздан кийин салаваттарды айтасыз го. Мына ошону эле айта бере турган болсоңуз, бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга салават айткан болуп эсептелет. Же болбосо пайгамбарыбыз деп эле Мухаммад дей турган болсо, саллаллаху алейхи ва саллам, саллаллаху алейхи ва саллам дегениңиз бул пайгамбарыбызга салават айтты болуп эсептелет. Ооба, пайгамбарыбызга ошондой бир салават айтсаңыз, Аллах Таала сизге 10 салават айтат. Эгер сиз 20 салават айтсаңыз, 10 салават айтсаңыз, Алла Таала сизге 100 салават айтат. Алла салават айтат дегени Алланын рахматы, Алланын саламы, Алланын берекеси сиз үчүн болот. Мына ошондуктан урматтууган, пайгамбарыбыздан хадис келген, кимде ким менин атымды укканда, ал салават айта турган болсо, эң сараңдардын сараңы ушул дей турган болсо, башка бир хадисте ал адамга өлүм болсун деп дагы келген, урматтууган. Жабырайыл периште айткан, пайгамбарыбызга амин деген. Мына ошондуктан ар бирөөбүз пайгамбарыбыздын атын укканда дагы ансыз деле пайгамбарыбызга көп салаваттарды айтып туруштугубуз зарыл нерсе.
Assalamu alaikum hacı. Uyda kelinçegim balam kelinim bolup namazga aldıga çıkıp namazga ötsem bolağı det. Ötkönde dağı жооп bergenmiz. Ova bola turma tutuğanım. Eğer de sizden okugan Kur'anınız, tajvidiniz ayalınızga karaganda жақшыраак bolsa. Жақшыраак болсо. Анан аялыңыз сизден илимдүүрөөк болуп туруп, анан аялыңыз сиздин каталарыңызды таап тура турган болсо, анда аялыңыз өзүнчө эле окуганы жақшыраак болот. Себеби сиздин катаңызды таап бергенде урматтуу тууган, сиздин баягы албетте акылдуу аял боло турган болсо, түшүнөт, бир аз боло турган болсо, убакыт деген өзгөртөт да, даражаңыз төмөндөп, туурулуп албайсыңбы, тажвитиң жок экен деген нерсе пайда болот. Эгер сиздин тажвитиңиз жақшыраак болуп, Куран окуганыңыз аялдыкына жақшыраак болот болса, үйде оқығанға не жасын, бала чақаң менен сонында қиқырып оқың, бақырып оқың, охо, өте илимдүү экен, каар экен деп калсын. Макул ба? Ассаламу алейкум, кайнежелерим апамдын, кайненемдин сөзүнө кирип, мени келип урушуп кетишет. Жаман сөздөр менен кет дешет. Кетип калайын десем, 3 балам бар. Кандай кылсам, бул болот жолдошум жалгыз бала. Аларга не билет, битке өчөшүп кийимиңди отко жакпа дейт го. Сиз жолдошуңуз жалгыз бала, жолдошуңуз сиз менен жакшы болду, экөөңүз апак-чапак, ийне жип болуп жашоону уланта бериңиз. Бардык эле жерде мына ушундай урматтууган, же кайнежеси көрө албайт, же кайненеси азыр башында айтып го, кайненеси ичип алып келип урат дейт. Буга караганда сиздин жашооңуз гүл болот атпайбы? Гүл болот атпайбы урматтууган? Ошондон ун чыкпастан аларга өчөшпөстөн келгиле деп жакшы сүйлөп дастарконуңузду коюп алып туруп, жакшы мамиле кыла бериңиз, бакырып сүйлөп кетет. Жолдошуңуз менен да жакшы болсоңуз болду. Жашай турган экөөңүздөрсүздөр. Макул, кайнежеңиздер менен жашабайсыз. Ошондуктан экөөңүз сабыр кылып жашай бериңиз. Муну ошону көргөндөн кийин жолдошуңуз дагы бир күн ойгонуп калар. Бул дагы айтар, менин турмушума аралашпагыла, менин турмушумду бузбагыла деп, бул дагы айтып калар буюрса. Бактияр ажа, менин 2 уулум бар, дуа кылып коюңузчу, келечекте каары болсун дейт. Амин я раббил аламин. Келечекте бүткүл дүйнө жүзүгө илимди таркаткан жана бүткүл дүйнө жүзүнөн биринчи орунда ала турган алим карилерден болсун. Албетте мындай болуш үчүн өзүңүз дагы бекем болуңуз, көбүрөөк дуа кылыңыз. Машалла, биз жаңыдан келген бул жактагы суроолорго өтө турган болсок, я Рабби, мына ушундай урматтууган балдарыбызды, кыздарыбызды толугу менен алим, каары болуш үчүн ата-эне өзү дагы аракетте болуш керек, ата-эне дуада кылыш керек. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, ата-эненин баласына кылган дуасы пайгамбардын үммөтүнө кылган дуасындай кабыл болот деген урматтууган. Ошондуктан сиз өзүңүз ооба алымдарга дагы айтың, устаздарга дагы айтың, ошол эле учурда өзүңүз дагы бекем болуп, балдарыңызды дагы көбүрөөк тарбиялай турган болсоңуз, балдарыңызга да көбүрөөк өзүңүз дагы дуа кыла турган болсоңуз, Кудай буйрса сөзсүз келечектеги дүйнө жүзүнө Кыргызстанды тааныта турган, дүйнө жүзүнө Курандан сабак бере турган каарылардан болуштугу бул эч кандай таң калыштуу нерсе эмес. Бул үчүн сөзсүз түрүндө мээнет болуш керек урматтуу тууган. Анткени мына сентябрдагы жакындап калат, караң, август келди, эсептелүү гана убакыт калды урматтууган, 1 ай. Көз ачып жумганча бул дагы өтөт. Ошон үчүн азыр кесипти тандай тургандар, мектепти бүткөндөр, алар дагы эмне кылсын, 9-ду 11-ди бүтө тургандар, кесипти тандай тургандар эртерээк тандап туруп, окууга даярданып, эртерээк тапшырып алышыбыз керек. Медресеге барабызбы, деги эле башка окуу жайга барабызбы, эртерээк кыймылдаганыбыз жакшыраак болот. Анткени урматтуу тууган, көп жерде мына ушундай, азыр иш мал, кээ бир жерлерде, айыл жерлерде чөп чабык, башка жумуштар болот дагы, качан жумуш бүтүп, окууларга кабыл алынып, бардыгы экзамендер бүткөндөн кийин, анан көпчүлүк ата-эненин көзү ачылат. Бала үйдө отуруп калыптыр, баланы бир жерге беришибиз керек экен, баланы окутушубуз керек экен деп туруп, анан кийин тааныш билиш кыла баштайбыз. Андан кийин устаздарды дагы, башкаларды дагы кыйнай баштайбыз. Андан кийин биз көп окуу жайларга өткөрүш үчүн анан пара сунуштайбыз. Мен балам деп алып кой, мен балам деп киргизип кой. Айланып кетейин бир тууган, азыртан даярдансын, бардыңызчы. Башка окуу жайлардын директору деп эле башка окуу жайлар
бар ар бир жерге урматтуу тууган айыптап өзүбүз алардын кемчилигин издебестен биринчи балдарыбызды жакшы окутуп, балдарыбызды жакшы даярдап, өз күчү менен өтө турган, өз күчү менен чыдап окуй турган кылычлык ар бирибиздин өзүбүздүн милдетибиз. Качан биз жумуштар бүткөндөн кийин, иш бүткөндөн кийин, баланы үйдө отуруп калганын көргөндөн кийин, андан кийин толугу менен анан окутам деп аракет кылбастан. Бизде телефон чалуубуз бар. Ассаламу алейкум. Алло, кулак сизде? Сиз түз эфирдесиз. Assalamu alaikum. Ва алейкум ассалам. Yaxşı olub aytasınız, bırak benim sözü oğlat da gerek size. Ооба, угулуп атат, бере бериң. Ben marhumlarga usul alуу жөнүндө сурайын деп эле. Usul alganda birinchi davlat alып туруп, кадимгидей анан кийин usul алынабы, usulдун өзү эле болобу, ушунун тартиптерин бир айтып койсоңуз жакшы болот эле. Башка сурооңуз барбы? Usul alınca. Рахмат. Өтө сонун орчундуу сурооду берди урматтууган, маркумду узатуу боюнча. Албетте адам баласы өзү биринчи өзү даарат менен киргени жакшыраак албетте урматтууган. Анан маркумду гусул алдырауда эң биринчи ага дагы даарат алдырасыз. Сүннөт жолу мына ушундай. Даарат алдырганда урматтууган колуну жуасыз өзүңүз, колуну жуасыз, анан колуңузду сууга малып туруп, маркумдун оозу жабык болот да, оозуга эле мындай кылып тийгизип коесуз. Мындай кылып туруп, 3 жолу мына ушинтип коюп, анан колуңузду дагы суулап туруп, маркумдун мурдуна мындай кылып коесуз. 3 жолу. Бул деген мурдуну чайкады деген сөз болот. Андан кийин бетини кадимкидей жууп туруп, колуну чыкка жаккан жууп, башыны сылайсыз, путуну жууп туруп, андан кийин гусул алдырасыз. Гусул алдырганда урматтууган жакында эле бирөө берди эле, эмне кылат, ысыраф болот да, бир кумганга эле мындай эле чайкап койду да. Жок, урматтуу тууган, андай кылбаңыз. Ал гусул алдыруу, сиз даарат алдырып аткан жоксуз го. Сиз гусул алдырып атасыз. Ошондуктан албетте сууду көп ысык кылбастан, көп музда кылбастан, кадимкидей өзүңүз кандай жуунасыз, мына ушунчалык деңгээлде күйүп калбай турган, үшүп калбай турган кылып туруп сууду жылымдалап, албетте баягы жыттуу чөптөр бар. Араб тилинде сидир деп коет экен урматтуу тууган, сидирдин жалбырагы деп бизге дагы келип атат. Ошону менен сууду дагы бир эмне да жыттуу кылып туруп, андан кийин эмне кыласыз? Сол каптал менен жаткырып туруп, оң жагынан баштап жууа баштайсыз. Албетте, мен ар дайым айтып келем, маркумду жууганда урматтуу тууган, өзүнүн ата өлдү, балдары жуусун. Бала өлдү, бир туугандары жуусун урматтуу тууган. Ооба, жакындары, эң жакындары кирсин, тайкелери кирсин урматтуу тууган. Жакындары кирсин. Бизде куда сөөк деп коебуз, анан тага журт деп коебуз, айылдан бирөө кирсин, тияктан бирөө кирсин. Жок урматтуу тууган. Ооба, көп болсо 5 адам болсо болот урматтуу тууган, жакын туугандарданчы. Болбосо 4-өө, 3-өө бир аз кыйналып калышы мүмкүн, 5-өө көп болсо. Андан ашыгы ал жерде жакшы эмес. Жакшы эмес. Андан кийин куда сөөк кирсин. Я Алла. Бул качан бүгүн жашап атат, ошон үчүн эле Кудай эмне куда сөөк болуп турат да. Кандайдыр бир себеп менен Алла сактасын. Албетте биз каалабайбыз, жашасын. Бирок кандайдыр бир себеп менен ажырашып кете турган болсо, анда эмне кылат? Өлдү. Анда бүтүндөй бардык айыптарын айтып салат. Мына ошондуктан адам баласы жан тапшырганда, адам баласы өлгөндө абал өзгөрөт. Абал өзгөрөт. Мен өз жашоомда көрдүм, урматтууган, ушунчалык абалы өзгөргөн, керек болсо бир туугандарга көрсөткөнгө болбой калган, балдарга көрсөткөнгө болбой калган, аялына деги жакындарына көрсөткөнгө болбой калган, көрсөтпөстөн көмгөнгө туура келди. Кээ бир ушунчалык деңгээлде өзгөрөт урматтуу тууган. Мына ошондуктан ага эң жакын туугандары гана кириш керек. Анын кандай абалын көрдүбү, аны жууп узаткандан кийин ошого жараша дуа, ошого жараша Аллахтан кечирим сурап, ошого жараша ыйлап соопторду багыштап турат урматтууган. Эгер сонун боло турган болсо, албетте көп кайгырбастан, машалла, ал өлгөндө көргөнбүз, сонун күлгөндө эле кетти, тирүүдө эле кетти, жылуу бойдон кетти деп дагы жүрөгүнө жылуулук келет урматтууган. Мына ошондуктан аны жууганда дагы толугу менен эмне кылабыз? Жуабыз дагы атайын маркумду мындай отургузмуш кылып туруп, курсагыны жумшак кылып сылайбыз. Анын ичинен заң чыгышы мүмкүн. Чыккандан кийин сиз баласысыз.
Сиз атасысыз, аны жийиркенбестен жакшылап тазалап кайрадан толугу менен заң чыга турган болсо тазалап туруп арчып, андан кийин акыркы сафарга узатабыз. Албетте муну көпчүлүк билбейт, муну айтыш керек урматтууган. Мен эң биринчи айткан сөздөрүмдү кээ бирөөлөр угуп туруп, бир канча жек көрүп жүрдү. Ата өлө турган болсо жаназаны баласы окусун дедим эле. Анан уккандар, анда молдонун эмне кереги бар? Айланып кетейин. Сен жаназа окуп койсоң да болду, молдонун кереги жок болуп калды деп ойлойсуңбу? Сен көп нерсени биле элексиң алы, сага сөзсүз молдо керек. Сен төрөлгөндө дагы керек, сен сүннөткө отурганда керек, сен үйлөнгөнүңдө керек, сен өлгөнүңдө керек. Мунун керектүү жери өтө көп урматтуу тууган. Мына ошондуктан биз эмне үчүн акыйкатты баарыбыз айтыш керек? Бала өзү окусун дегенибиздин себептерин азыр мен дагы айтып берем урматтуу тууган. Кудай жана Алладан сураганда үйрөтүп коюңузчу, бирок шашпастан дейт. Ооба, Кудай, Алла, Теңир, булар бардыгы бир маанилеш сөздөр. Аллах деген бул арабча сөз албетте урматтуу тууган. Кыргыз Кудай десек дагы болот, Теңир десек дагы болот. Теңир дегенде азыркы теңирчилер эмес урматтуу тууган. Ай, күн, асман деп суу таш дей тургандар эмес. Балким урматтуу тууган, чыныгы Теңир деп кыргыздын тилинде мына ушундай. Эми суранганды үйрөтүп коюңузчу дейт. Сураныш өтө оңой эле. Албетте кол көтөрүп сурасаңыз дагы болот. Жөн эле жолдо жатып алып, төшөктө жаткан учурда эле Алланы эстеп сурасаңыз дагы болот. Албетте урматтууган, эң адептүүлүгү Аллахтан сураганда даратты алып, эки рекет намаз окуп, же намаз вакыт болбой турган болсо Курандан окуп, же пайгамбарыбызга салават айтып, же субханалла, алхамдулиллах бар зикир кылып туруп, Алланы мактагандан кийин анан Аллахтага кайрылып, я Алла, мен алсызмын, мен күчсүзмүн, мен муктажмын, сен улуусуң, сен жалгызсың, сен берешенсиң, сен деген кудуреттүүсүң, сенин казынаң кенен деп Аллахтын 99 ысым сыфаты бар. Мына ошолорду айтып туруп, Аллахты мактап туруп, анан сизге эмне керек? Эмне керек? Ошону Аллахтан сурасаңыз болот урматтуу тууган. Эмне эле керек? Керек болгондо дагы мен ар дайым айтып келем, оозуңузду толтуруп сураң. Я Алла, мага миллион бер, мага миллиард бер. Бергениңде дагы ал байлык, колдун кири колума бер, жүрөгүмө бербе. Жүрөгүмдө жалгыз өзүңсүң. Мен байлыкты бер, мен колумдан келип, колумдан кетсин деп Аллахтадан сурайсыз урматтуу тууган. Ассаламу алейкум устаз, кыз баланы канча жашына жоолук салдырыш керек? Менин кызым жакында 9 жашка толот. Мына ошол негизден кыз баланы үйүндө албетте ачык жүрсө деле урматтуу тууган, жаштайдан 5-6 жаштан 9 жаштан бул балагатка толду деп эсептелинет. Бунда фарыз болот. Толугу менен ошол 9 жашта жоолук салдырыш керек. Буга үйрөтүш үчүн урматтуу тууган, ошол 7 жаш 8 жаштан салдырып барыш керек. Албетте 9 жашка келгенде уже милдеттүү болуп калат, фарыз болот, жоолугуну салдырасыз. Ассаламу алейкум, менин халамдар намаз окуган оронгон, бирок көп аракеттери намаз окуган аялдарга окшобой калат. Насаат берип койсоңуз дейт. Халам дегендер албетте булар негизи араб тилинен алынган таеже деген сөз урматтуу тууган. Ооба, таежелериңиз намаз окуган оронгон, бирок аракеттери намаз окуган аялдарга окшобой калат дейт. Чынында эле жалпы эле аялдарга, ошол эле учурда эркектерге деле булчу намаз окуган эркектер бар, намаз окуган аялдар бар. Машалла, мечитте башкача, бирок сыртка чыккандан кийин ошол замат эле өзгөрүү да башкача боло калат да. Бул урматтууган, намаз окугандан максат эмне? Намаздын ичиндеги жашоодо сырткы көрүнүшкө алып келүү. Максат мына ошол да. Намаз окуганда эмнеге максат? Максатың эмне? Алланын өкүмү, Алланын буйругу, фарз аткарып атасың, бирок сенде бир максат болуш керек да. Ошол намаз окуганыбыздан максат урматтууган, намаздын ичиндеги жашоону сыртка алып келиштик. Намазда эмне кыласың? Ал жак бул жакта алаңдап карабайсың. Намазда Куран, хадистен башка эч бир нерсени айтпайсың. Демек сыртка чыкканда дагы мына ошондой гыйбат, тыюу салынган нерселерден толугу менен эмне кылышыңыз керек? Кутулушуңуз керек. Качан намазыңыз бекем боло турган болсо, анан калган жашооңуз бекем болот. Намазыңыз оңоло турган болсо, калган жашооңуз дагы оңолот. Саламатсызбы? Балама кантип дуа кылсам болот? Келечеги үчүн иманын сурап. Аллахтан дуа кыласыз. Аллахым ушул баламды акыл эстүү, өңү түстүү, дин менетини кыла турган, өзүңдүн ыраазычыңа жете турган, ата-энени урматтап сыйлаган, элине, жерине, мамлекетине кызмат кыла турган, толук сени ыраазы кылып өтө турган балдардан кылгын деп, жана дагы сизге кандай бала керек, ошондой деп сурасаңыз боло берет. Ассаламу алейкум. Намазда биринчи рекетинде
icazа an-Nasrullah оқып, екінші рекетінде Li ilafi Quraysh'ta оқып алса, жаңылыш сәждәсін қылыш керек пе деді. Жоқ, мұнда карахият макуреле болып қала тұрма тұтуған, ешқандай уажип өзгерген жоқ, ошолда фарыз қалып кеткен жоқ. Не қыласыз? Сіз сәжда сауы қылбайсыз. Бізде телефон чалу бар екен, андан кейін жауап береміз. Бізден алыстап кетті, кешіресіздер. Аға улай еле табиятта деп оқып кетсе болуы, таббат яда деп улап кетсе болуы деді. Иза жан оқығаннан кейін көбірек қиямда тұрам десеңіз, улап еле бисмилланы айтпайлы, таббат яда деп Лахаб сүресіні, андан кейін Ихлас сүресіні оқып кетсеңіз бола береді. Мына ошол суроодуле кайра айта берген экенсиз, урматтуу тууган. Ассаламу алейкум устаз, намазга эмне кылсак бекем болобуз? Куран окуп, бирок туура эмес окуп атамбы деп күмөн болом. Анткени онлайн менен үйрөнгөм. Башында окуганы аракет кылчумун. Туура эмес окусам күнөө дегенден бери окубай калдым. Алла разы болсун дейт. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Яссиру ва ла туассиру ва башширу ва ла тунаффиру" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Жеңилдеткиле, оор кылбагыла, сүйүнүч кабар бергиле, коркутпагыла" деген. Урматтаган биздикилер мына ушундай коркутуп коебуз да, сразу эле туура эмес окусаң күнөөкөр болосуң, анан Куран жаттап аткан болсо кийин унутуп калсаң жооп бересиң деп эле коркута беребиз дагы. Окуйын, жаттайын деген адамдарды дагы жаттатпай коебуз да. Ошондон урматтуу менин мусулман бир тууганым, сиз онлайн окуйсузбу, кандай окусаңыз дагы мастататум деген аятта күчүңөрдүн жетишинче. Күчүңүздүн жетишинче канчалык деңгээлде окуп атасыз, ошончолук деңгээлде окуй бериңиз. Макулбу? Албетте устаз кармасаңыз жакшыраак болот. Онлайн эмес, тирүү эле бир устазды кармап туруп ошонун алдыга барсаңыз, окуп берсеңиз, ал каталарын белгилеп, Куранга белгилеп коет. Ошол жерине туурлайсыз дагы, анан кайрадан окуп аласыз. Онлайн болгондо урматтаган жетишет, жетишпейт, ката экендигини белгилеп бере албайт Курангачы. Мына ошондой кыйнала бересиз, анан коркуп бересиз. Ошондуктан алхамдулилlah бүгүнкү күнү устаздарыбыз, илимдүүлөрүбүз, медресени бүткөн окуган балдарыбыз, кыздарыбыз өтө көп. Ошолорго уялбай эле барыңыз. Жашыңыз канча экендиги айырмасы жок. Уялбай эле барып, мага Курандан үйрөт деп туруп, ошонун үйрөнүп, анан ошону жаттай турган болсоңуз өтө жакшы болот. Анткени бир жаттап алгандан кийин туурлаш кыйын болот да. Баягы жаттаганыңызды эле айта бересиз, туурлайын десе туурлала албай кыйын болуп калат. Ошондон башында жаттаганда туура жаттаган болсоңуз өтө сооп болот. Азыр канчалык деңгээлде жаттадыңыз, ошончолук деңгээлде намазыңызды бекем окуп, Алла мени көрүп турат, билип турат, угуп турат, мен Аллахтын алдында турам. Ушул менин акыркы намазым болсо керек. Мындан кийин жашайынбы, жашабайынбы, Алла гана билет. Кийинки намазга жетемби, жетпейинби, Алла гана билет деп намазды окуй турган болсоңуз, ошондо урматтуу тууган, намазыңыз бекемделет. Телефон чалуубуз бар. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кош келипсиз, кулак сизде, түз эфирдесиз. Бериң сурооңузду. Сизден азыр сурап менен эле кусул тууралуу жарма тууралуу дагы бир талаш маселе бар. Бизде илгери ичине ой жасайсыздар, анан кийин күнү сыпта жерлер катуу болуп калып, жармага да өткөнбүз, анан кийин кусулга ичине ой үйрөнгөн элек. Буну каяктан чыгардың деген бир талаш болуп калды да. Анан ушул суроом ушул, бул дагы жармадагы берки ой казган боло береби? Анан экинчи мен сизден кандай бир сюжетный номеруңуз болсо, элдин арасында суроо болуп калат, мен молдо эсептешет деп ойлойм. Ошондо сизден билбегендеримди сураганга кандай да окуучуларыңыздын телефон берсеңиз, кандай менен байланышып сурап турсам деген оюмда бар. Болду, башка сурооңуз барбы? Жок, башка жок. Рахмат. Ана ушул WhatsApp'тагы номерге кайрыла бере турган болсоңуз, иншалла сиздин суроолоруңузду бизге жеткирип берет. Кызматта Шабдан Батырыбыз бар. Кудай буйрса, Аллах Таала алтын башын эсен кое турган болсо, ошол эфирде турган номерге жазып кое берсеңиз, толук жооп берилет буйрса. Андан кийин кабырды казуу боюнча ойма кыласызбы, жарма кыласызбы? Бул ар жерде ар кандай урматтуу тууган, негизи адам баласы отура турган кылып, үстүнө топурак түшүп кетпей турган кылып туруп, касса боло берет. Жармасы деле оймасы деле, анан бул жердин кыртышына дагы каралат. Кээ бир жерде биз көрдүк урматтууган, жерден суу чыгып кеткендиги үчүн жармасы деле жок, оймосу деле жок. Бир аз казып туруп эле үстүнө жыгач коюп, шифр коюп туруп, ошентип жаап койгондо дагы көрдүк урматтууган. Анткени бул биздин жерлер атайын ушундай Аллах Таала сонун жер берген, буга дагы сыймыктанышыбыз керек. Сонун кылып туруп баягы оюп, же болбосо жарып, анан алып кирип коебуз. Маркумга дагы өтө ыңгайлуу болот урматтууган. Мына ошентип айырмасы
жок. Мунун талашыштын, бул боюнча урушуп, силерде мындай экен, бизде мындай деп айтып жаман көрүштүн кажаты жок. Кандай жердин кыртышы туура келсе ошондой кыла бересиз. Бизде дагы телефон чалуубуз бар. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Сиз түз эфирдесиз. Бериң, кулак сизде. Алло. Алло. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, жақсы. Ва алейкум ассалам. Жакшы, рахмат. Алло, саламатсызбы? Ва алейкум ассалам. Бериң, сиз түз эфирдесиз. Бере бериң сурооңузду. Угулуп атат. Сурооңузду бере бериң, угуп атабыз. Мен 57 чыкканмын, дейм, күйөөм жок, ажырашып кеткем, 2 балам менен калганмын. Анан кийин азыркы 3 жылда мен үйдө 82 чыккан апам бар да. Анан кийин bir туугандарым мени жаманаттык кылып, ар түрдүү сөздөр сүйлөп, эне кылып койгон да. Азыр мен апам менен сүйлөшөм, ооруп калса барып көрүп, эне кылдым, 3 ай болду. Bir туугандарым болсо менен сүйлөшпөйт да. Кайрадан мен эне кылып, эми турат, азыр менин акчам жок, бирок өзүм иштейм. Ошонун аркасынан балдарымды алып чоңойттум. Akam dagı artık sözleri söylüp ele kılattı. Azı alады oylasam men otamdan marani jaktan ota sıkılıp ele kılıp ketemdi. Эми аларга мен кандай кылып, кандай эме кылышым керек. Мен бирок өзүм намаз окуп, мурун эме кылып жүргөн аялмын да. Азыркы сөздү окубайм. Сурасы, эми иш менен болот. Bizden alыстап ketti. Ova negizgi sorusundan toora түшүндүk. Эжекем менен, Алла разы болсун сизден. Ова, азыр 55-ке чыксаңыз эч нерсе эмес. Дагы мүмкүнчүлүк болсо, турмуш курам деген жалгыз бой эркектер боло турган болсо, ошолго турмушка чыгып алсаңыз дагы деле кеч эмес. Анткени урматтуу турган жалгыз бой жүргөндө мына ушундай. Албетте улуу сөздө уят жок дейт. Сиз жалгыз жүрсөңүз, бака дагы сизге ээри болгусу келе берет. Жалгыз жүргөнүңүздү билген болсо, сыртта турган тикенек дагы сизге сайылгысы келе берет. Мына ошондуктан анан бир туугандарыңызга жаман сөздөр жетет, ар кандай сөздөр жетет. Алар дагы чыдабастан анан сизге ошондой сөздөрдү айтат. Буларга мындай сөздөргө сиз көңүл бурбаңыз. Макулбу? Көңүл бурбаң. Алардын ар бир сүйлөгөнүнө ойлоно бере турган болсоңуз, урматтуу тууган, анда сиз жашай албайсыз, андачы. Анда сиз жашай албайсыз. Сиз өзүңүзгө өзүңүз дух бериңиз. Аллахтын алдында таптазасызбы? Болду, таптазасыз. Машалла, мурда намаз окуп жүргөнмүн дейсиз. Азыр деле кайра намазыңызды баштап алып туруп Аллахтан сурай бериңиз. Алардын сөздөрүнү кулактын сыртынан өткөрө бериң. Чын-чыныгы келгенде, эгерде элдин сөзүнө карай турган болсок, адамдар ушундай сүйлөп атат дей турган болсок, мен деле бул жерге экранга чыкпайт болчумун да. Экранга чыкпайт болчумун. Мен деле өзүм менен өзүм эле болгум келе берет да. Эмнеге урматтуу тууган? Анткени бизде азыр мына ушундай болуп калды. Адамды бир көтөрөйүн деген адам жок да. Кандайдыр боло турган болсо эле паска ура тургандар. Мына ошондон эжекем сабыр кылың, Алла жеңилдик берсин. Бизде телефон чалуубуз бар. Ассаламу алейкум. Алло, түз эфирдесиз, угуп атам сизди. Бериң сурооңузду. Алло, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Мен апамчы Кур'ани Каримдечи кыргызча котормосун окуйт да дайымачы күнүгө. Аллаудин Мансурдун котормосун. Анан ошол экени эмеден интернеттен ушундай баяндардан угуп турда. Кыргызча котормосун окуган пайдасы деле жок, эч кандай соогу деле жок депчи. Ошондон бери окуусу келбей кыжабат болуп атат да. Ошол өтүрүп койт. Рахмат. Башка сурооңуз барбы? Жок, болду. Рахмат. Болду. Баракелде. Апаңыздын Аллах Таала өмүрүн узун кылсын. Аллах Таала апаңыздын өмүрүнө береке берсин. Мурда кандай окуган болсо, дал ошондой окуй берсин, урматтуу тууган. Кыргызча котормосу болгон менен Аллахтын улуктугу, ошол аяттардын мааниси, маңызы, ал жерде канчалаган окуялар жазылган, болгон нерселер жазылган, урматтуу тууган. Ооба, Куранды өзүндөй окугандай сооп болбогон менен, ал жерде толугу менен не кылып атат, маңызын түшүп, ошого амал кылып атат. Бул
жеткен сооп. Ошондуктан бул башкаларды укпасын дагы толук кайрадан окуй берсин. Чынчыныга келгенде биз деле ошону кайра окуй берип, анан Куранга кызыктык. Башында ошолорду окугандан кийин ушунун арабчасын окуйын деп, анан биз арабчасыга келдик да урматтаган. Биз башында эле энеден төрөлгөндө эле тап этип эле аалым болуп төрөлгөн жокпуз. Ошону кайра окуп, анан башка дагы китептерди окуй бере турган болсо, Кудай берсе толугу менен эмне кылат? Иманы дагы бекемделет, сооп дагы алат, убакыты дагы текке кетпейт. Ошол китептерди окуган убакыттарында Кудай берсе оңоyраак жооп берет. Бизде дагы телефон чалуубуз бар. Ассаламу алейкум. Алыстап кетти, макул кечиресиздер. Ассаламу алейкум. Кайненем күйөөмдү көп каргайт. Бул кандай болот? Каргышы өтөбү? Эгер күйөөңүз чынында эле кайнене апасынын ачуусуна көп тийсе, апасыны карабаса, апасыны какшатса, апасынын ачуусуна тийсе, апасынын айтканын кылбаса, апасыны карабастан аялы менен эле жүрүп, же болбосо башка күнөө иштерди кыла бере турган болсо, анда каргаганы сөзсүз өтөт. Жок, машалла, күйөөңүз алтындай, машалла. Апасы дегенде ичкен ашыны жерге коет, толугу менен кызматыны кылат. Бирок ошондой болсо дагы апасы түшүнгүсү келбей, каргап, сен баары анандайсың, сен баары мындайсың деп айтып урушуп карга бере турган болсо, анда ал өтпөйт. Ага эч кандай капа болбоңуз, эч кандай таарынбаңыз. Карылыктын себебинен дагы мына ошентип калат. Мына ошондуктан мүмкүн болушунча кызматыны кыла берсин, ошого дагы көнбөстөн каргай бере турган болсо, ага эч кандай кыжалат болбоңуз. Я Рабби, биз кийинки суроого жооп берсек, бизде дагы телефон чалуубуз бар. Ассаламу алейкум. Алло, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Бактияр устаз, сиз менен байланышканды бул менин жеке суроом. Азыркы учурда айылда турабыз. Айылдагы кошуну колунда дегенде эли журтта өтө көп болуп кетти да. Мындай бакчылык кылганда, жана башка анасында кара дуа кылганда, ошон боюнча кичине насаат кылып кетсеңиз, анан ошон боюнча эмне кылса болот? Мен айылда имам катары сизден совет сурайын дегеним. Мен өзүм айылда имаммын. Суроо тугузат себеби мага совет берсеңиз, кандай кылса болот? Айылда көптөгөн жаш келиндер болот, кыздар келет, аялдар келет. Мага ушундай болот, мен фактыны көрдүм, туттум, мен мага ушундай бен алып атам. Ошого тарап кылса болот, айтып койсоңуз. Түшүндүм. Дагы сурооңуз барбы? Рахмат, аман болуңуз. Машалла. Айылда имам экенсиз, өтө жакшы. Мен сүйүнүп калдым. Алла разы болсун. Имам башыңыз менен, улуу башыңызды кичүү кылып телефон чалып, сурап жалпы элге айтып коюңуз деп туруп, суранганыңыз үчүн өтө кубанычтамын. Алла разы болсун. Так, жалпы бул Кыргызстан үчүн көйгөй болуп эсептелинет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кимде ким көзү ачыктарга барса, бүй бакчыларга барып, ошол туура айтты дей турган болсо, ал ислам дининен чыгат. Ал Мухаммедке кафир болду деген урматтуу туган. Ал имандан чыгат деген. Азыр бизде телефон чалуу бар, андан кийин сөздү улантабыз. Ассаламу алейкум. Алло, телефон түз эфирдесиз, сурайын. Алло. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кулак сизде, сурооңузду бериң. Алейкум ассалам, жақсы. Жакшы, рахмат, ооба. Мен сизге суроо берейин дегенмин. Бериң. Мен өзү 5 убак намаз окуйм, бирок 3 эле сүрө билем. Анан ошолго кайсыларды биринчи айтып окусам болот, ошо сүрө менен намазды айланып окуп турсам болобу, башка жактагыча. Кайсы сүрөлөрдү билесиз? Ихласты, Аллахты, анан Инна атайнан, болду. Өтө жакшы. Дагы сурооңуз барбы? Жок, башка суроо. Болду, Алла разы болсун. Машалла, окуган намазыңызды Алла Таала кабыл кылсын. Сиз не кыласыз? Ошол үчөө менен кайталантып окуй берсеңиз болот. Биринчи рекетке инна атайнаны кошосуз, экинчиге ихласты кошосуз, анан үчүнчүсүгө фалакты кошосуз. Макулбу? Төртүнчүсүгө кайра эле ошол фалакты дагы кошуп коесуз. 4 рекетте сүннөттү окуй турган болсоңуз, фалак сүрөсүнү инна атайна, ихлас, анан фалак дедиңиз, Ошондо биринчи инна атайнаны, экинчи ихласты, кайра үчүнчүгө дагы ихласты коссоңуз боло берет, төртүнчүгө фалакты кошосуз. Мына ошол үчөөнү кайталап окуй бериңиз, башкаларды дагы жаттоонун аракетин кылыңыз. Канча сүрө көп жаттай турган болсоңуз, бейиште даражаңыз ошончолук бийик болот. Бизде дагы телефон чалуубуз бар. Ассаламу алейкум.
Alo, kulak sizde, tüzü efirlesiz sorunuzu verin. Assalamu alaikum. Alo, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sorunuzu verin. Men soru vereyim de mene. Ova, verin. Bu köp bu Kırgızstandın özü için Müslüman elin bize bir koyda. Aha. Bu 60'tan aşkan atalarımız kaçış bolup ошол bir gün ötkenden gömülөрдүн астында апаларыбыз kaçış bolup kalat ba ayalı. Ova. Анан ошол моментте баягы көрүк асылып калат да. Анан көрүк асылгандан кийин анан ошо 70-80ге чыккан апабыз менен атабызды бир көмгөн болобу ошону жакшыраак бир түшүндүрүп берип койсоңуз, кээ бир имамдар болот дейт, кээ бир имамдар болбойт деп сыны түшүндүрүп берип койсоңуз жакшы болот эле. Ова, дагы суроңуз барбы ова? Ооба. Бериң суроңузду, дагы экинчи суроңузду бериң. Ооба, мен алыс жактан Нарын областынан чыгаттым эле. Рахмат, аман болуңуз. Рахмат. Bu soruğa ova bir günde egerde ata apa olsa josan bir tuğanдар bir günde ölüp kala turgan bolsa jakындары bir түндө кайтыш боло турган болсо алар эч качан bir кабырга коюлунбайт. Эч качан bir кабырга коюлунбайт, баардыгы өз-өзүнчө коюлат. Кала берсе эне төрөттөн кайтыш болуп кала турган болсо, ал энени да баласын дагы аны менен кошо койбойт, баласын өзүнчө коёт, энесин өзүнчө коюла турматы bir туғандарым. Андан кийин бизде баягы алыстан имам суроо берди эле көз ачыктар боюнча. Жалпы айтайын, бул көз ачыктар урматтаган чынында эле. Бизде дагы телефон чалуубуз бар. Ассаламу алейкум. Alo, kulağım sizde bere verin sorunuzu. Balası çalıp aldı okşayıp keçiresizler. Bizde imam berdiği köz açık büyülörgө depçi. Albatta urmat tutulgan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan kimdeki muşuladın sözüne işense, uşul tuğra aytat eken dey turgan bolsa al dinden çıgat, imandan çıgat degen. Muna şonuktan urmatı meni musulman bir tuğandarım, sizler bulardan aytkanlarga takkır işenmeseniz, çın anlık bolsa dağı işenmeniz. Antkeni bizde jakşı söz var. Jalgançı dağı kede çın süylöйт degençi. Oşandan kede gana uşuladıkı tuğra bolup kalışı mümkün urmat tutulgan. Albatta жаңы чыкканда мына ошондой болуп калышы мүмкүн. Анан булар ысытып берем, жылытып берем, антип берем, мүнтүп берем дей берет. Жок. Күнөөкөр болосуз, кыямат күнүндө толук менен жооп бересиз. Өткөндө YouTube'га дагы чыгып кетти. Нурулан Насиптин үйүнө бир нерселерди чачканчы, мына ошондой болуп туруп, бул дүйнөдө эле шерменде болосуз. Бул дүйнөдө шерменде болгонуңуз эч нерсе эмес, ахирет күнүндө дагы шерменде болосуз. Андан кийин негизден урматтаган жалпы му'мин мусулман бир туугандарыбыз, өзүбүзгө өзүбүз ихлас, фалак, насты окуп дем салып турайлы. Эрте менен кечинде мына ошого окшогондордун зыяны, мына ошого окшогон көз ачыктардын кесепете тийбешлиги үчүн. Анан азыр имам айтты, биз өзүгө айта турган насаатыбыз, эгерде сиздин айлыңызда көбүрөөк болуп кеткен болсо, жумада көбүрөөк айтыңыз. Ушунун кесепетини, көз ачыктар булар шариатта жок. Көз ачыктар булар эмне кылат? Гайыпты Алладан гана, Алладан башка эч ким билбейт. Гайып нерсени Алла гана билет. Келечекти Алла гана билет урматтаган. Келечектен айта турган, келечектен сүйлөй тургандар, булар динсиздер болуп эсептелет. Бизде телефон чалуубуз бар. Ассаламу алейкум. Alo, siz tüzefirlesiz sorunuzu veriniz. Alo. Alo. Uğatam, kulak sizde. Selamun aleyküm. Wa aleykum selam. Alo. Ova, uğatam sorunuzu bere veriniz, uğul otat. Alo. Başka oluyor. Uğatam sorunuzu bere verin. Alo. Alo. Uğatam, alo, bere verin sorunuzu. Alo. Uğul baykaldı, keçiresizdir. Urmatlı bir tuğandar, maşallah bizge çaludan aldın, albatta birdiğinizde karab, je olbosam ошол efirden alısırak bolu alturanan berseniz, albatta uqqanга ыңгайлуураак болот. Assalamu aleykum, namaz okup бүтөйүн degende balam jay namazga zara kılıp koydu. Namazım kabul bolobu. Jok, başından kaytarıp başından okup alыңыз. Eğer başından kaytarıp okup alasız. Assalamu aleykum, bizde telefon çaluğumuz var. Alo. Alo. Uğatam, siz tüzefirde sorunuzu veriniz. Assalamu alaikum. Wa aleykum assalam.
Benim sıram ошо мен өзüm детсадта иштейм да. Анан ошо сүрөт тарткан күнөөбү деп сурайын дегем. Себеби биз жанагы балдарга мультфильмдерди сүрөттөрүн тартабыз да. Көбүнчөчү балдарды ойнотуш үчүн сүрөт тартканда көбүнчө эле сүрөттөр тартабыз да. Мышыктын, коёндун, анан ошол күнөө эмеспи деп сурайын дегем. Дагы сурооңуз барбы? Жок. Өтө жакшы, машалла. Ошол садиктин бала бакчада иштей бериңиз. Анан балдарга үйрөтүш үчүн тартып, кайрадан доскага тартып өчүрүп салсаңыз болот. Эгер балдар альбомуга тарта турган болсо, кагазга тарта турган болсо, аларга тартырып үйрөткөндөн кийин ата-энесине айтыңыз, же балдардын өзүнө айтыңыз. Акырында аны күйгүзүп, өлтөп салса, Кудай буйрса, эч нерсе болбойт. Ассаламу алейкум. Анан негизден бул сүрөттү тартып үйгө илип койгондо, сүрөттү тартып эстелигин коюп койгондо, мына ошол өтө чоң күнөө, урматтууган, пайгамбарыбыз дагы айткан, сүрөт бар үйгө периштелер кирбейт деген. Албетте бул жандыктардын сүрөтүн, айбанаттын сүрөтүн татканда, ал эми жаратылыштын сүрөтүн тарта турган болсоңуз, эч кандай каршылык жок. Бизде дагы телефон чалуу бар. Ассаламу алейкум. Алло, угатам. Кулак сизде, сурооңузду бериң. Алло, салам алейкум. Ва алейкум ассалам. Мен намаз окуучуларым да дайыма. Мына жумадан бери 2-3 күндө бирден уктап калып атам да. Армияда мен тура албай атам. Ол эмнеден? Дагы сурооңуз барбы? Багымда туруп коём. Ал деген сиздин көп чарчаганыңыздан, ал деген сиздин эрте уктабаганыңыздан, ал деген түндүн кыска болгондугунан. Кулак сизде, сурооңузду бериңиз. Алло, угатам сизди. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Ассаламу алейкум. Угулуп атабыз сизге. Угулуп атат, бере бериң, ооба. Көбүлек мал деп кой. Мал дейт демде. Түшүнбөдүм, кайра айтың. Арам деп окудумда, нелердин негизи арам, ошолордун толук маалымат берип койдуң. Сурооңузду түшүнбөй калдым, кайрадан айтып коесузбу? Мал дейбиз го, мисалы кой, жылкы, уй, ошолордун нелери арам, беңге болбойт, ошолордунчу көп билбейт да мисалы. Ооба. Дагы сурооңуз барбы? Жакшы сурооду берди. Берип койсоң жакшы болот эле. Болду, жакшы суроо бердиңиз. Койдон, малдан дегеле урматтаган адал, кадимкиле кой, кадимкиле эчки уй, биринчи сойлонгондо чыккан кан бул арам. Кан, кээ бир жерлерде ушуну быжы кылып жейтиш экен, урматтаган, болбойт, арам. Ден соолугуңузга, үй бүлөңүзгө зыян. Быжы кылып жегенге болбойт. Бул койдон чыккан кан арам. Кан эң биринчиси. Андан кийин урматтаган өт арам. Андан кийин урматтаган без арам. Ошол эле учурда эгер кочкор боло турган болсо, алардын жумурткасы арам. Андан кийин мына жүлүндөгү чучук бар го, бул дагы арам, урматтаган. 5 бар, бирөөсүнүн эсимден чыгып калды, буюрса кийин айтып берем. Бизде дагы телефон чалуу бар. Ассаламу алейкум. Алло, телефон. Алло, угатам сизди. Сурооңузду бериңиз. Алло. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Телевизордагы дамылаучу? Ооба, ошолмун. Алыстап кетти, кечиресиздер. Машалла, апа экен. Алла разы болсун. Ассаламу алейкум, устаз. Дарат алгандан кийин бутка бас тартып керекпи? Мас тартыш керекпи дейт. Эгер мазы кийген болсоңуз, бутуңузга марс тартасыз. Мазы кийбеген болсоңуз, анда бутуңузду экөөнү тең жуасыз. Көбүнчө бул кышында боло турматыган, азы жазында картайган апалар же болсо бир аз оорукчандар гана мазы кийбесе, жазында чынында эле күндүн ыстыгында бутуңуз эмне кылып калат? Ысып кетет, теридеп кетет. Жазында кылсаңыз болот иншалла. Кышында. Анан кийин биздин мазхаб боюнча пайпакка масык тартылбайт. Бизде телефон чалуу бар. Ассаламу алейкум. Алло, кулак сизде?
Түз эфирдесиз, сурооңузду бериңиz. Assalomu alaykum. Wa alaykum assalom. Men sizga bir so'rovim bor. Bering. Bu uydagi jana kitepler var da, ana kiteplerde şu candıklardan suretleri var go, adamlardan, candıklardan oşolar qanday oşolar bolsa perişteye girmeye kalbayбы үйдө? Жоқ, аларды топ-топ туруп эле жабанга, сандыкка бир жерге салып коесуз, эч нерсе болбойт. Дуалда илинип көзгө көрүнүп турган сүрөттөр. Бериң. Alo, сурооңузду бериң. Экинчи сурооңуз. Bu jin çıkargan qanday болот? Bu bizde ayında bir moldokelер бар да. Анан jin çıkarышат алар. Акчаны дагы көп айтышат да, bir 30-40 bin сом тегерегинде. Анан кээ бирөө айтат, болгон эмелер болуп атат да, случайларчы. Жөн эле ушинтип алып коет экен, анан кулагына деген наушник тагып туруп эле Куранды угузуп коет экен деп. Анан ошол жагында, ошо молдокебизге күнөө эмеспи? Ошону билейин деген ойда. Машалла. Дагы сурооңуз барбы? Эмне? Дагы суроо барбы? Ооба. Бериң. Жоқ, башка суроо жок. Болду, рахмат, аман болуңуз. Ооба, урматтуу туугандар, бул жин кирип кетүү, анан кайра кирип кеткен жинди чыгаруу бул шариятта бар нерсе, Албетте ошол илимди, машалла, рукия окуган, дегеле илимди, Куранды жакшы окуган, каары, ошол жин чыгарганды билген адам бар боло турган болсо. Эми биз айтып атабыз го, буга көп акча алат экен. Ал акчаны эгерде жин чыгарбай турган болсо, урматтуу тууган, ошол бир тууганыңызды дегеле жин кирген адамды өлтүрүп койгонго чейин барат. Ал жинди боло турган болсо, сиз дагы тынчтана албайсыз. Чында эле чыгарып бергенге күчү жете турган болсо, ал канча сураса өзүнүн акысы, оозуну толтуруп сурай турган болсо дагы сиз бергенге милдеттүүсүз. Албетте, урматтуу, бул оңой олтоң иш эмес. Анткени сиздин жашап аткан үйүңүздөн эле бирөө барып чык, мен жашайм десе кандай кыласыз, урматтуу? Дал мына ушундай эле. Жин дагы бирөөдүн ичиге кирип алып, ошонун негизинде жашагысы келет. Ал кирип алгандан кийин аны чыгарган адамды жиндер душман катарында көрөт, ага толугу менен кол салат. Эми бул адам жин чыгарган адам, ошого ал башка ишини токтотуп туруп, ошого даярданып, өзүгө коргон салып, ал ошону менен гана алек болуп калат, урматтуу тууган. Ошондон эгер чында эле жинди чыгара турган болсо, чында эле дем салып окуп берип аткан болсо, андан аянбастан бериңиз. Азыр караңыз, урматтуу тууган, бизге кайра эле келет мечитке. Операция болгон ат эле, бөйрөгүн алдырган ат эле, тиягын алмаштырган ат эле, чоң суммадагы акча керек деп айласыдан врачтарга берип атасыз, молдолорго дагы дал ошондой бересиз. Бизде дагы телефон чалуу бар. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Менде бир суроо бар эле. Бериң. Менин тайтамдын деген, тайтам менен тайжам өтүп кетти эле. Анан ушу эжелерим менен атама эстелик койсо болобу же болбойбу? Болбойт. Башка болду, рахмат. Жакшы өрчүндү сурооду берди. Эстелик койгонго болбой турма тутулган. Албетте бул ашыкча чыгым, ысыраф шариятта жок. Биз көрүп туруп эле аны орустардан алганбыз. Мына ушундай коюш керек экен деп. Бул шариятта жок нерсе, урматтуу. Аны сиз кайрадан күнөөкөр болосуз. Алардын үстүнө жүктү бастырып, цементти бастырып туруп, сиз аларды кыйнайсыз. Мына ошондуктан, урматтуу, эң акыркы адам жайга коюлгандан кийин 40 жылдан кийин бул жер иштетилиш керек, же башыдан башка бирөө коюш керек. Бизде дагы телефон чалуу бар. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, устаз, кандайсыз? Чыгы, рахмат. Менде суроо бар эле, биздин жаныбызда үй жакта мечит бар эле. Ал мечиттен биз барганда, биз башкалар окуябыз да, башкача окуйт депчи, талап кетпей, мазхабы башка да. Биз багы Ханафи мазхабы кармалган себептен аларга уюшап турабы, ошого так жооп берип коебузбу? Рахмат. Башка сурам жок. Рахмат. Эгерде ошол окуган молдо
чындап эле бутуну жууган болсо, анда сиз ойлонбостон ага уюй бересиз. Жок, ошол имам бутуну жуубастан пайпагына мас тартып келген болсо, анда ага уюбайсыз. Ал имам боюнча биздин муфтиятка толугу менен кабар берсеңиздер, толук өзүбүздүн мазхабта окуй турган имамды коюп бергенге алар милдеттүү коюп беришет. Эгер пайпагына чечип, кадимкидей эле бутуну жууп, тааратып толук алып аткан болсо, анда ооба колуну мындай эле кылып койгон болушу мүмкүн, талтайып туруп алган болушу мүмкүн. Анан колуну биз киндиктин астына койсок, ал көкүрөгүнө койгон болушу мүмкүн. Булар эч кандай таасир бербейт. Пайгамбарыбыз ошентип дагы окуган, урматтуу туган, анда эч кандай үн чыкпастан ага уюй бересиз. Я Рабби, мына ошентип, урматтуу тугандар, биз кийинки суроолорго жооп берүүгө даярдана берсек, иншалла өтсөк. Я Аллах. Не дейт? Ассаламу алейкум устаз, дарат алганда буга жооп бердик. Кийинки жообубуз: Ассаламу алейкум, арак ичкендерге бир сабак айтып коесузбу дейт. Сөзсүз айтып коебуз. Бизде телефон чалуу бар. Ассаламу алейкум. Кийинки жообубуз: Ассаламу алейкум, арак ичкендерге бир сабак айтып коесузбу дейт. Алло, сиз түз эфирдесиз, сурооңузду бериң. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, бериң сурооңузду. Ва алейкум ассалам. Алло. Азыр көбүнчөсү адамдар кайтарма чакырып жатышат да, анан ошол тууралуу деп. Не кылып жатышат дейсиз? Кайра бериңчи. Кайтарма чай. Түшүндүм. Дагы сурооңуз барбы? Кайтарма чай. Түшүндүм. Ооба, кайтарма чай, дегеле кайтарма суу, булар жакшы нерселер урматтаган. Анткени суунун мунун өзүгө кабыл алуу табияты бар сууда. Эмне кылат? Суунун мына ушундай өзгөчөлүгү. Эгер ушула сууга жакшы сөздөрдү айтып иче турган болсоңуз, сизге шифа болот. Жаман сөздөрдү айтып иче турган болсоңуз, сизге уу болот урматтаган. Ошондон негизи сууга кайтарма кылдырсаңыз болот. Имамдарга барсаңыз, Ясин сүрөсүн окуп, толук менен дем салып берет, алып келип окуса, ичсеңиз, сизге шифа болот. Анан чай, туз, арча дегенге жок, булар жакшы нерсе эмес. Бизде дагы телефон чалуубуз бар. Ассаламу алейкум. Алло. Алло. Ассаламу алейкум. Сиз түз эфирдесиз. Рахмат, Кудайга шүгүр. Молдеке, мен кечеги мынау неме Курбан айт намаз тууралуу ичине сурайын дегенмечи. Бизде мурдатан баягы намаз окуп жүргөн муалымдарыбызда баягы азан айтылчу эле, кечегилерде айтылган жок. Анан ичкептен мечит ичиге батпай калып, биз сыртта калдык эле. Вообще эле мүмкүнчүлүк болду. Биз ошол 2 рекет окуганды да түшүнбөй калдык, аягында салам бергенди да укпай калдык. Кыскасы микрофон өчүп калды. Ошого чыгып мен молдеке карасам, анда каалаганча азан айтып алып деп кийин тамаша кылып кетип берди. Көпчүлүк чыгып такап кетти. Мен бул намазга аны канааттанган жокмун деп коюп келе бердим. Ошону кандай кылсак болот? Дагы сурооңуз барбы? Жок, рахмат. Алла разы болсун. Ооба, мен дагы азыр 40ка чыктым. Алхамдулилла, мактаныч эмес, бирок ошол айтып кете турган нерсе, мен Баткендин Карабак айылынан болгондуктан урматтаган 5-6 жаш ушул акыл эсиме киргенден баштап эле намазымды окуй баштаганмын. Айт намазга дагы барып келгенбиз. Ушул убакка чейин Курбан айт намазында дагы, Орозо айт намазында дагы эч качан азан айтылган эмес, айтылбайт дагы. Сиз ушуну айтып алган болушуңуз мүмкүн, азан деп ойлоп калган болушуңуз мүмкүн. Айыл жерлеринде мурда биз жаштыгыбызда микрофон жок болгондуктан намаз башталардан алдын азан айткан сопу сыртка чыгып туруп ас-салату соффан соффан саф деп кыйкырат эле. Бул деген сөз намаз жакындап калды, сафты тегиздегиле деген сөз эле. Намаз жакындап калды, сафты тегиздегиле депчи. Ошондон урматтуу турган, бул азыр микрофон чыккандыктан ал сөздөр дагы айтылбай калды. Эми микрофон чыгпай калып, иштебей калып, угулбай калган болсо, анда урматтууган сиздердики мына ошо менен өтүп кетти. Кийингини окуганга Алла Таала өзү мүмкүнчүлүк берсин. Бизде дагы телефон чалуу бар. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум.
Берин сурооңузду. Алло. Алло. Ассаламу алейкум. Алло, ассаламу алейкум ажеке. Ва алейкум ассалам. Жакшы. Шүгүр, рахмат. Сизден бир сурамын коелу деди келе, кызыбыз ооруп атты эле, ошо бир жакшы дуа кылып койсоңуз. Баракелла. Башка сурооңуз барбы? Алло. Макул. Машалла бизден кыз ооруп аткан экен, дуа сураптыр. Аллах субхана таала жалпы эле ооруп аткандарга өзгөчө бүгүн телефон чалып сураган агабыздын кызына Аллах таала өзү шифа берсин. Чынында эле ооруду берген дагы Аллах, шифасын берүүчү дагы Аллах. Ассаламу алейкум устаз, кантип кулук мүнөзүбүздү оңдойбуз дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын көп окуңуз. Ошол сахабалардын өмүр баянын көп окуңуз, анан кулук мүнөзүңүз буйрса оңоло турмактаган. Намазды окуңуз, Аллахтын буйруктарын аткарыңыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга канча кыйынчылыктар келди, канча душманчылыкты кылышты. Ошондой болсо дагы пайгамбарыбыз бардыгын кечирилим деген. Мына ошондуктан пайгамбарыбыздын өмүр баянын көбүрөөк окусаңыз, башка дагы сүннөттөрдү аткарганга, кулук мүнөзүңүздү оңдогонго оңойраак болот. Ассаламу алейкум ажеке, менин суроом, хур кыздардын арасында тирилгим келет деп күйөөгө тийбей койсо болобу, күнөө эмеспи? Күнөө болот. Сиз турмушка чыгышыңыз керек. Жалгыздык жалгыз Аллага гана таандык. Ошондуктан сиз хур кыздардын арасында керек болсо бейиш ошолордун ханышасы болуп, ошолорду башкара турган болушуңуз үчүн турмушка чыгып, күйөөңүздүн кызматын кылып, дин менен жашап, калган адамдарды дагы ушул жака чакыра турган болсоңуз, сиз хур кыздардын арасында тирилиш ары турсун, ошолорго ханыша болуп тирилесиз, Кудай буйрса. Я Rabbi, сонун суроо, жакшы суроо берипсиз. Буйрса ошондой аракет кыласыз. Ассаламу алейкум устаз, фарз намазда имам Аллаху акбар дегенден кийин рүкүүгө кетесизби, же Аллаху деп келатканда эле кете бересизби дейт. Мен өзүм имаммын да. Мен өзүм Аллаху акбар Аллаху акбар дегенден кийин, негизи Аллаху акбар дегенден кийин анан кийин рүкүүгө кетесиз, имамдан алдын кетпейсиз. Мен өзүм имаммын, урматтуу туган. Ооба кээде ошол эмне кылам, имамга уюп калам. Ошондой болсо дагы Аллаху акбар дегенден кийин анан кийин рүкүүгө кетем. Мына ошентип урматтуу тугандар, биздин эфирибиз аяктап калды. Убакыт дал мына ошондой экен. Убакытты сен кеспесең, убакыт сени кесет. Азыр бизден алыстабасыңыздар, урматтуу туган. Мына ошон менен биз бүгүн берүүбүздү аяктадык. Кайрадан жолукканга чейин сак саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.